Айтматов Жамиля Сейиттин монологу. Жээкти бадалдын арасында сүрөт тартып отурат элем. Кеч кирейин деп калган. Бир убакта башымды өйдө көтөрүп, наркозго су кечип өткөн эки каранды көрө калдым. Алар Жамиля менен Данияр экенин дароо тааныдым. Эмне үчүндүр алардын жүздөрү чочулагансып, бир нерседен сактангандай сүрдүү эле. Данияр адатынча демип тарыштап, аттаган сайын топчуламаган шиленин этектери эскилей жеткен солдат конуштарын урунуп келе жаттыр. Жамиля болсо аппак жуулган жөн-жолгун салынып, үстүнө базарга кичүү кыздалба гүлдүү көйнөгү менен чейбаркыт чапаны салынып алыптыр. Бир колунда түйүнчөгү бар, экинчи колу менен Даниярдын асма башында карманып келе жаттыр. Алардын караандары уламаласта олтуруп, бир аздан кийин чилин арасынан көрүнбөй да калды. Мен эмне кыларымды билбей, Жамиля! деп күчүмдүн бардыгынан кыйкырдым. Анан турган ордуман атырылып, алардын артынан жүгүрдүм. Суу дебей, кийинчен, өтүпчөн. Түз эле сууга киргенде суунун муздак тызылдаткан чачырандары бетиме, бүт боюма жабыла берди. Ага да карабай чуркап бара жатып, бутум бир нерсеге чалынып кетип, күй менен барып бет алды менен жерге жыгылдым. Жамиля. Деп жаш балача шолоктоп, мен өзүмдүн эң жакын, эң кымбат адамдарым менен коштошуп жаттым. Көрсө ошол кезде жеке эле Жамиля менен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен дагы коштошуп жаттым. Алихан, баракелде, азаматсың. Мен сенин монологуңду угуп, жашып жибере жаздабадымбы? Мурда эле айттың эле, бирок бүгүн достордун баарын таң калтырдың болуш керек. Рахмат, Анарежи. Ушу мен сизге айтып берем деп. Аябай толкунат, аябай кечке жаттап даярданып келгем да. Бирок сенин толкунданганыңды эч ким байкаган жок. Балдар дагы мага кошулат болуш керек. Рахмат, Анарежи. Анарежи, билесизби, эмнеге мен бүгүн дал ушул монологду айттым? Неге? Себеби деген бүгүн эл аралык театр күнү да. Туура айтасың, Алихан. Анан атайын бизге балдарга даярдап келген экенсиң да. Баса эл аралык театр күнү демекчи, бул күн 1961-жылы негизделген экен. Анан театр грек тилинен которгондо көрө турчу жер деп которулат экен. Эми балдарга жакшылап айтып береликпи, театрдын белгиси, символу туурасында. Муну балдардын көп эле театрдын кире беришинен көрөт болуш керек, Бирок жакшылап сен чечмелеп берет окшойсуң. Бул белгилер театрдын кире беришинде илинип турат. Күлүп турган болсо, бул болсо комедияны билдирет. Кайгырып турган болсо, бул трагедияны билдирет. Биздин жашообузда комедия көбүрөөк болсун, Алихан. Бул күндүн дагы тарыхын билип алдык, сонун көнүгү аткарып алдык. Эми Алихан мага 3D голограмма туурасында айтып берем деп жатат. Жанатан бери колума да карматып койду муну. Анарежи, бул 3D голограмма жөнүндө билесизби? Эми 3D дегенди билем, мындай чоңойтуп көрсөтүү дегенде. Туура таптыңыз, Анарежи. Мисалы биздин учурда деле азыр тирүүлүү адамдарды мынтип чыгарып атышат го. Ошондой эле бул болсо жанакындай мынтип койгондо сүрөттөрдү жаңыртып чыгарат да чегелеринечи. Демек ошону биз 3D голограмма деп айтат экенбиз да. Балдарга да түшүнүктүү болду болуш керек. Мен уктум эле буга чейин биздин атактуу комузчубуз Нурак Абдрахмановдун дагы 3D голограммасын иштеп чыгышкан деп. Сен муну ошондо өзүң жазып алдыңбы? Жок, буну деген жана мага лайфхакта кыздар жардам бергенде керемет. Муну болсо биз күйгүзүп көрсөк болот экен, Бирок азыр көрсөтө албайбыз. Буну көрсөтүш үчүн жарыктарды өчүрүш керек. Бул жарыкты өчүрсөк, балким голограмма көрүнүшү мүмкүн балдарга, бирок экөөбүз көрбөй калабыз, Ошондуктан лайфхактан жакшылап эле билип албайлыкпы, кандай дейсиң? Макул анда. Кандайсыңар, достор? Мен силерди жадатан бери күтүп жатпаймынбы? Силерди күтүп жатканымдын себеби сонун жана коз буюм жасаганды көргөзүп берем. Силер 3D голограммасын уктуңар беле? Эгерде силер укпасаңар,
Анда бүгін сілерге көргөзүп берем. Ал үчүн баракка үстүнөн 1 сантиметр, астынан 6 сантиметр чийип алабыз. Ушундай формада болушу керек. Накей төртөн кесип алдык, эми бириктирип чоптойбуз. Накей достор, ушундай формада болушу керек. Эми буну текшериш үчүн YouTube тиркемесинен голограмма деп жазып, биринчи видеону ачабыз. Накей достор, ачып алдык. Эми үстүнөн коебуз. Карагылачы достор, балыктар жүрөт. Вау! Карагылачы достор, ушундай сыйкырды өзүңөр жасап алсаңар болот. Силердики дагы окшоштубу? Силерге жактыбы достор? Анда Данегим көрсөтүүсүн калтырбай көргүлө. Жакшы калгыла. Ай, Наима Азамат, сонун үчүдө голограмма деген керемет нерсе турбайбы? Достор, эми сыналга жакыныраак келели, себеби деген бүгүн бизде жылдыздуу коногубуз келди. Ооба, бул жылдыздуу коногубуз бүгүнкү күнгө утурлай келди. Себеби биздин студиябызда кичинекей актриса Айтеңер. Кандайсың? Кош келдиң. Кандай келип алдың? Жакшы. Ушу башына баштаганда эле сен өнөрүңдү баштабайлыбы? Бир тамсыл айтып бербейсиңби анда бизге? Макул. Айтабай. Кыштын бир күнү кыргоо бадалдан коюп чыгып, чаңкаганы кандырыш үчүн ойдогу сууга келет. Каптаган көк муузду кыдырып жүрүп, күбүрдү араңтап, муузда суудан иче баштайт. Ошондо булайган куйругу муузга чап жабышып чыкпай калат. Ой, көк мууз! Ой, көк мууз! Сенден күчтүү эч ким жокпу дейм. Куйругумду бир апчыпсың, деп. Жок, менден жам көргүчтү. Ал жооп келгенде ийрип кетем. Ал чама. Чоң рахмат. Унутуп койдуңбу калганын? Эч нерсе эмес. Бирок бул тамсилди жатташ деле кыйын болчу да, канча күн жаттадың эле? Бир күн. Бир күн. Мурда жаттасаң керек, Ошон үчүн унутуп койдуң да. Ошо мурда эле жаттагам, кичине унутуп койдум. Эч нерсе эмес. Айтеңер, өзүң жөнүндө айтып, тааныштырып кетесиңби? Менин атым Айтеңер. 79 окуйм. 5-классман. 11 жаштамын. 12. Кандай роликтерге катыштың эле? Ошол роликтердин жөнүндө айтып бербейсиңби?
Мен биринчи бир киного катышкам. Анан болсо Талимтайда катышкан аябай сонун болгон да. Биринчи кино туурасында айтып берчи. Кантип катышып калдың ал тасмага? Мен болсо мындай кастинг болгон, анан болсо ошондон мени чакырган, анан барып столойдо тартылганбыз да. Черный дворда. Кыйын болдубу тартылган? Кичине кыйын болду да. Эмнеси кыйын болду? Кетип баратында тамакты көтөрүп барганда чачым турганда ушундай чалынып кетчү деп болгом да. Бирок чалынбаш керек болчу, Тамакты алып барыш керек болчу. Тамакты алып барып, анан кийин коюп, тин артынан колаш керек болчу да. Анан коладыңбы? Ооба. Жеттиңби? Жок, жетпей эле келипти, кайра эметип калды. Сценарий боюнча жетпешиң керек, Эми Талимтай туурасында айтып бербейсиңби? Талимтайда биринчи велосипед менен мактанга, меники тиндей сонун коос депчи. Анан экинчиси болсо, байкемди суббота күнү тургузуп, анан болсо шашып телефонун карайт да саат канча болуп калды депчи. Анан мен болсо ошондочу. Бүгүн суббота турбайсың? Билгем дейм да, анан болсо. Эмне тургузсуң сен? Кечке уктап кала бересиз го, ошондо кичине сабак болсун дедим. Талимтайда тартылган жактыбы сага? Анда текстин жаттадың алдын ала, Мурда сен Талимтайды эфирден көрчүсүң да. Анан өзүң катышкандан кийин кандай сезимдер болду? Мисалы, бир кичинекей программаны тартыш үчүн аябай көп күч аракет жумшалат бекен? Сен ушу Талимтайга катышып, мындай телевизорго чыгып калгандан кийин туугандарың, жакындарың эмне дешти? Сүйүндү, жыргады. Талимтайга тартып калыптыр го. Айтеңер азаматсың деди. Мындай сын пикир айткандар болдубу? Бул жерин ушундай алып койсоң болмок деп. Жок. Баарына жакты, Азаматсың. Бүгүн эл аралык театр күнү экен. Сен театрга барганды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кайсы театрга? Көп эле. Мисалы, Курчак театрына бардың беле? Жок. Кыргыз драма театрын билесиңби? Бирок барасың, театрга? Кээде барып калабыз. Жакшы. Анан келечекте сен актриса болгоң келет болуш керек. Ооба. Кандай ролдорду жараткың келет? Мультиктердин үнүн турап. Үн коштоого да кызыгасыңбы? Ооба. Мисалы, кайсы каармандын үнүн коштомок элең? Жанагы ана бар го, ким эле? Мисалы, Дисней мультфильминдеги Диснеевский принцесса деп коет го, ошолордун үнүн коштогон келет чыгар. Ханбикелердин, Кайсы мисалы? Мисалы, жана София прекрасна. Дагы? Анан болсо Эльза. Эльза? Сонун мультфильм, Мага да аябай жагат. Алихан Оловдун үнүн коштомок. Жакшы. Дүйнөлүк балким же кыргыз актрисаларынан кимдерди жактырасың? Кимдин да чыгармачылыгына көңүл буруп, анын кинолорун дайыма көрөсүң, ал жөнүндө маалыматтарды окуйсуң? Кайсыл актрисаны күмүр тутасың? Бир актриса бар, ошонун атын унуткам да. Бирок ал сага аябай жагат. Жакшы. Айтыңер, 5-класста окуйт экенсиң. Мектебиң туурасында айтып бербейсиңби? Биздин класста 27 окуучу бар да. Мен класс жетекчим Асила. Ошол класста эң жакын курбуң барбы? Бар. Ошо курбуңдун аты ким? Раяна. Раяна? Балдардан досторуң барбы? Класста. Же балдар тиише берет да балдар менен достоошпой коесуңбу? Кээде сүйлөшөм, кээде сүйлөшпөйсүң. Кайсы сабак жакшы көрөсүң? Музыка. Музыка сабагын ырдайт окшойсуң, Кээде ырдабайм. Ырдап да коесуңбу? Бирок сен бизге бүгүн дагы бир үзүндү даярдап келиптирсиң, бир чыгармадан. Кайсы чыгармадан даярдап Алтын айдын. Поезд. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы. Биринчи мугалим, Даярсыңбы? Айтасыңбы? Кел агай. Чыңгыз Айтматов, биринчи мугалим. Алтын айдын монологу. Демейди ал нерсеге кайраты бектүү үчүн. Бул жолу канчалык чымырканса да, ичине сызып кайгырган жаша албады. Ал мени кайра тигиле карап, жакамдын топчугуна чейин эркелете сылап, кыялбай турду. Мен сени өмүрү жанымдан алып чыгарбас элем, Алтынай.
Бирок кантейин мени билимим жетпейт. Окууну чыныгы жолунан сени кайтара албайм. Мен болсо ушул жерде балдарды кармашып окута берип, күчүм канчак жетсе ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми азыр жөнөйсүң. Бактылуу бол. Канатыңды жазыкта алпыңын Алтынай. Эчтибиден тайманба. Чалытта учкун. Окуй бер. Мен сүйлөгө дарманым келбей, мени ыйлап эле тура берди. Ыйлап Алтынай, баягы биз тиккен тирекчелердичи мен өзүм бак өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бир келерсиң. Кандай болорун көрөрсүң али. Аңгыча чарк чурк этип чарактаган поезд да келип жетти. Кана эми 5 көкөл чачыңдан айланайын. Бири болчу, маңдайыңан өй. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайыман өптү. Ал эми сапарың ачылсын. Жодураган көзүңдөн айланайын. Вагондун тепкичине чыгып, тигиндей басып кайрылсам, сындыра чабылган колум мойнуна асылган дүйшөн. Берги соок колсуп жүткүнө берди эле. Поезд ордунан козголуп жылып жөнөдү. Кош Алтынай, кош журагым, кош агай, кагылайын айланайын агай. Вагондон жандап келе жаткан дүйшөн бир убакта артта кала берди. Станциянын капчыгайы соокада түшкөндөй Алтынай деп баягыдай бир кандай да эмес. Оюнда турган алды эмне айта албай калгансың. Өкүнгөндөй кыйкырып. Жүрөктөн түпкүрүн атырып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма болуп тургансың. Казактын даркан талаасы менен эле эркин эле күпүлдөп, поезд мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып бара жатты. Кош, биринчи мугалим, кош, балалык чагым, кош, жер кыртышасында көз ачылбай калган тунук булагыңды бирок эч ким билбеген менин биринчи, менин наристе сүйүүм. Ай, азаматсың. Ушул актриса жолуна кантип кайсы жол менен келип калдың эле? Мен кичинекей кезимден эле кызыгып ушул анан болсо шайрежени көрдүм, шайрежеге баралычы деп барганмын. Канча жашыңдан баштап биринчи жолу видео тасмаларга тартылып баштадың? 11 жаштан. 11 жашыңда. Ошондо кыйын болсо керек, учурунда. Кичинекейде кыйын болуп калчу да. Анан бир биз билгенде дайыма ушундай бир тартуу иштери болуп жүргөндө толтура кызыктар болот го. Бир кимиңди унутуп коесуң, же болбосо сөзүңдү жаттап унутуп коесуң, ошондой учурлар болду беле сенде? Ооба, Талентаяга тартылганда кичине унутуп калгам да. Кантип чыгып кеттиң анан кийин? Анан кайра токтотуп кайра жаттап анан кийин тартканбыз да ошондо. Ошондо эже урушкан жок беле? Жок. Тескерисинче мактаган, Кайра тартсак болот деп. Келечекте дагы кандай ролдорду жараткың келет? Терс каармандынбы же оң каармандынбы? Мисалы, Алихан буюрса келечекте режиссер болот, Ооба. Анан айтеңерде кандай ролго алмак элең? Сенин оюңча кандай образды сонун жаратып бердиң? Терс кармаңды жакшы жаратат болуш керек. Ушундай сезилет да эми. Мисалы, Өзүңө кандай кармандар жагат? Терс карманды же оң карманды? Мисалы, жакшы адамды образын жараткың келеби же жаман адамды? Жакшы адам. Жакшы адамды? терс каармандардыкын жаратпайсың, Же балким Эгерде сага сунуш келип калса, мындай терс кармандын образын жаратыш керек десе, макул жес болуп келе? кемпирдин образын Алихан айтат сага, бир жес кемпирдин образын жаратып берчи десе. Макул болуп Жаратасың, калса, Жаратасың, Жакшы. Анан башка актерлукта башка да эмнеге кызыгасың? Ошол туурасында айтып бербейсиңби? Музыка ырчы болгум келет. Актриса болосуң же ырчы болосуңбу? экөө тең болошумбу же? Экөөнү тең алып кеткенге аракет кыласың, Дагы балким спорттун кайсы бир түрлөрүнө кызыгасың? Мөкке жанагы Волейбол, баскетбол, футбол. футбол? Футболго кызыгасыңбы? Апой. Ойнойсуңбу? Азамат. Ишке чыкканда ойноп калам да. Балдар менен ойнойсуңбу же кыздар менен көбүрөөк ойнойсуңбу? Кыздар менен. Кыздар да футбол ойношобу силер жакта? Балдар менен кошулуп ойнойт. Балдар кыздарга каршыбы?
же аралашып эле ойнойсуңарбы? Аралашып кошулуп эле. Кээде мындай болду эле, бир бала чыгып, кыздар ойноп эле койсунчу, кыздар ойнай албайт. Кыздар анча деле топ тебе албайт да деп айтышты эле. Анан Эмне сен кылдыңар эле? көрсөтөсүң, топту кантип тебиш керек. Анан болсо ойнойбуз деп андай кыздар балдар болуп бөлүнөбүз. Анан болсо бизде 5, аларда 4 болуп калган да. Анан болсо эми ким чыгыш керек болуп калат деп аларда кайрашып А силер утуп кеткенде анан тилер чылдыңарыңар. Ай. Сен дарбазага турасыңбы? ойнойм. Ойнойсуңбу сен? Коргоочусуңбу? Же чабуучусуңбу? Ойнойм да мен да. Роналду же Месси? Роналду? Неге? Ошол жагат да баягы. Роналду сулуу. Кыргыз футболчуларынан кимди жакшы көрөсүң? Кимди жактырасың? Кыргыз футболчуларынан Роналдону эле жактырат экенсиң, э? Ким билет, балким айтеңер келечекте мыкты актриса, мыкты ырчы, музыкант, анан кийин дагы сонун футболчу болуп калат. Кыргызстан кырама командасынын намысын коргойт турбайсың келечекте. Сага ийгилик каалайбыз. Бел бергенине чоң рахмат. Анан биз менен азыр отуруп, Телимпост түрмөгүн сен да көрүп ал, э? Көрөсүңбү? Кеттик анда. Салам достор. Салам. Кандайсың Аделя, эмне маанайың жок? Бул жака келерде класста бир окуя болуп кетти. Ошого бир аз ойлонуп калдым. Эмне окуя? Акыркы сабак болчу да, тарыхтан жооп берип жатсам, жанындагы отурган классташым андай эмес, мындай болгон деп кыйын болот. Эмне, тарыхтагы окуяларды бурмалап айтып жаттың беле? Жок, туура эле жооп бергем. Мен деле китептен окуганды айттым да, жөн гана эжеге жакшы окуучу көрүнгүсү келген окшойт. Ал өзү кандай окуйт? Жакшы деле окуйт, сабактан тапшырмаларын сураса, унутуп каптымын деп басып жүрөт. Ал классташың куру-думактуу бала турбайбы? Куру-думак дейсиңби? Ал эмне? Куру-думакпы? Аны азыр бизге достор айтып берет. Куру-думак. Куру-думак дегенде мындай ар кимге мактанып, мындай бирок өзүндө жок, башка бирөөгө мактангандарды куру-думак деп айтып коюп деп ойлойм да мен. Мисалы, мен болсо олимпиаданы жеңбей туруп эле досторума барып айтам да мен болсо олимпиаданы уттум деп досторуна айткан, бул куру-думак деп аталат. Мисалы, куру-думак деген бир нерсени куруп жейт деп ойлойм. Өзүн мактай берет да. Бай болсо деле баймын, акчам көп деп мактай бергенде биз куру-думак деп айтабыз. Куру-думак кыйынсынуу, эрдемсинүү деген маанини түшүндүрөт. Түшүнүктүү, чындап эле ушинтип эле кыйынсына берет. Аны ойлонуп эмне кыласың? Андан көрө сабактарды туура аткарып, билим алышыбыз керек. Жооп берип жатсам улам эле туура эмес деп айтып атпайбы? Ошентип жиним келип кетти да. Туура айтасың. Жиндени бурушкандан көрө пайдалуу бир иш жасаш керек. Бул деле өзүбүзгө жакшы болот да. Кана, эми маанайың ачылып калды? Ооба, рахмат сага. Дайыма кеңеш берип, жардамдашып келесиң. Сен болбосоң азыр дагы эле жинденип жүрмөкмүн го. Ай Аделя, сендей досума кантип жардам бербейм? Кандай маселе болбосун жардамдашканга даярбыз го? Чоң рахмат сага. Жана ызаланып аттым эле, азыр жеңилдеп калдым. Кана, эми достор менен коштошолу? Макул. Достор, кайрадан көрүшкөнчө. Биз силерди жакшы көрөбүз. Кошкула. Салам, достор. Алихан, сага эмне болуп кетти? Мен иштебей калдым. Мени иштетиш үчүн мурдумду басып койгула. Мурдуңду басып коюш керекпи? Мурдуңду басып турганда мынтип кулаңан чөйүп койсо болобу? Салам, достор. Кулагыман чойбой эле койгула. Болбосо? Болбосо тарынам. Сен роботту туура аткан турбайсыңбы? Түшүндүм, достор. Бүгүн эл аралык театр күнүнө карата Алихан өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтөйүн деп жатты. Жок, аны же робот эмес. Бул деген курчак болчу да эмне окшошпой калдыбы? Курчак беле, көчүр, окшошту. Мен деген бүгүн биздин кийинки түрмөк эмне жөнүндө болот экен айтайын деп атса? Алтыным десе, айта кой, эмне жөнүндө болот экен кийинки түрмөбүз? Достор, биздин негизи эле театрларда актерлор чыгып образдарды аткаргандан тышкары дагы көп түрлөрү бар.
Ооба, туура айтасың. Мисалы, бизде Борборубузда 85 жылдан бери иштеп жаткан куурчак театры бар, Ал жакта аябай кызыктуу сонун куурчактар балдар үчүн мыкты, керемет жумуктарды даярдап келишет да. Анан азыр биз ошол театрга баш багат окшойбуз. Барып келесизби? Ооба. Кеттик анда. Салам достор, биздин бүгүнкү саякатыбыз өзгөчө болмокчу. Анткени бүгүн биз Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрына саякат кылабыз. Келгиле анда жомоктор дүйнөсүнө саякатыбызды баштайлы. Достор, театрга кирип келгенде эле биз коз карындын формасында жасалган мындай кичинекей коз үйдү көрсөк болот. Бул жактан биздин кичинекей досторубуз келип, билеттерди сатып алышат. Карагылачы. Театрга келген биздин кичинекей көрүүчүлөрүбүз мындай тартуулардын жанында коз сүрөттөргө түшсө болот. Бул жерде биздин көрүүчүлөргө арналган 250гө жакын орундук бар. Азыркы учурда сахнада алдыда боло турчу жомокко даярдык жүрүп жатыптыр. Келгиле анда бул жомоктон үзүндүнү чогуу көрөлү. Экинчи мени шылдыңдабайсың? Жок, шылдыңдабайм экинчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздердин аткарганыңыздар мага аябай жакты. Мен дагы бир каармандын домбурасын аткарып көрсөм болобу? Эмнеге болбойт? Болот. Кана, алып кел мына. Азыр мен сага сонун эме көрсөтөм, мына кел. Колуңа кийесиң. Акырын кармап алып мындай. Кармадым. Кармадың, эми өйдө көтөр, кана биз менен чогуу. Кана өйдө көтөрүп турасың, бу жерди мынтип оңдоп коебуз. Мындай кылып элди карап турам. Муну көрдүңбү? Көзүн каратасың мага. Кана эме сүйлөп көрчү сен. Салам достор. Мен дагы силер менен ойногум келет. Ай, сон сүйлөйт турбайбы бу кыз я? Кана келгиле анда. Биз чогуу ойногонго чогуу кетели кана. Нары көстөгү. Жомоктогу каармандар сахнада ойнобогон учурда мына мынтип эс алып сахнанын артында укташат экен. Келгиле анда алардын уйкусуна тоскоол болбойлу. Силер экранга жакыныраак келгиле, биз саякатыбызды улантабыз. Алгач сахнага коюла турчу жомоктун сценарийи келет. Андан кийин ал сценарийдеги каармандарды мындай кылып сүрөттөрдүн тартып алышат. Андан соң бул каармандарды жасоо иштери башталат. Алгач бул каармандардын образын пластилин менен жасап алышат. Андан кийин кооздо отуруп, аягында биз мындай куурчактарды көрсөк болот. Жалпысынан бул куурчактар 1 жумадан 15 күнгө чейинки аралыкта жасалат. Алардын салмагы түзүлүшүнө жараша болот, жана 5 килограммга чейинки салмакта болот. Достор, ушун менен биздин бүгүнкү Кыргыз мамлекеттик Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрына болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Биздин кийинки кызыктуу саякаттарыбыздан көрүшкөнчө, кош кула! Жетишип калдык, Акмарал менен сонун саякаттап келдик. Негизи Куурчак театры аябай кызыктуу экен, Мага да аябай жактı. Анаржы. Аю келди, аю. Алихан, чочутасың да аю. Конок аюны да чакырып койдуңуз беле? Чакырган эмесмин, каяктагы аю. Бул кийинки түрмөк туурасында белги берип бадат окшойт. Сен менен кошо мен да коркуп отурмун го. Ошондой эле болсунчу, антпесе. Эми антпесе азыр. Антпесе экөөбүз тең коркокпуз да. Айылар тууралуу угат экенбиз да анда азыр.
ооба, аюулар туурасында кызыктуу маалыматтарды угат окшойбуз. Алихан, билесиңби, мен аюулар тууралуу көп кызыктуу нерселерди окугам да. Мисалы, мен билишимче эң чоң аюунун салмагы 500 килограммга жакын болот экен. Бул жарым тонна элестетсең, ал эме алардын узундугу 2 метрдей болот. Ошондо тетакка чейин барат экен да. Эми тетакка чейин барбаса да экөөбүздүн боюбузду кошкондой аюуну элестетсең. Ооба достор, негизи ушу аюуну кинолордо, мультфильмдерде мындай күнөөсүз, кичинекей, сүйкүмдүү кылып көрсөтүп койгону менен мындай жашоодо аябай коркунучтуу да. Аны режим мен баягы ажайып гана адам көргөм да. Деп какырганда жаман эмес, кичине коркуп калгам да. Ай Алихан, коркокпуз экөөбүз аябай. Бирок биз таптакыр эле аюуларды, Алиханды деп коем, аюуларды ажыдар кылып салдык го. Аюулардын дагы мен билгенден аябай жакшы жактары көп да. Бирок сиз айткан көлөмү үчүн угупчу эле жүргөн чөт го. Бирок сен айткандай алардын тырмактары да аябай узун болот экен да. Анан аюулар баягы өзүнүн аймагын ээлеп, бул менин аймагым деп айтыш үчүн ошол тырмактары менен ал жактагы бактарды, бадалдарды тутуп турат экен. Бул менин гана аймагым, бул менин гана үйүм деген белгиси окшойт да. Алар анда балдарын аябай жакшы карашат болуш керек э? Балким. Негизи ошол күрөң аюулар туурасында жакшыраак билип албайлыкпы, кандай дейсиң? Билебиз анда. Салам достор, кандайсыңар? Менин атым Раяна. Мен силерге бүгүн Маша жана Аю мультфильмдеги күрөң аю жөнүндө айтып берем. Силер эмне кылып жатасыңар? Кана, жеңиш үчүн кандай жүрүш керек? Бул жаныбар абдан кызыктуу мүнөзгө жана өнүккөн интеллектке ээ. Байыркы славян тилинде анын аты балды билген дегенди билдирген. Чындап эле аюулар балды абдан жакшы көрүшөт. Күрөң аю көбүнчө жырткыч деп эсептелет. Бирок бул таптакыр туура эмес. Анын азыгынын 4-төн 3 бөлүгү өсүмдүк азыктары түзөт. Элестеткиле достор, күрөң аюнун денесинин узундугу 2,5 метр болсо, салмагы 550-600 килограммга чейин жетет. Ал эми тырмагынын узундугу 10-12 сантиметрге чейин өсөт. Алар бактарга өтө катуу ылдамдыкта чыга алышат. Бирок чоң аюулардын салмагы өтө оор болгондуктан алар көп бакка чыгышпайт. Күрөң аюнун кышкы уйкусу ал жашаган климатка жараша 80-ден 180 күнгө чейин созулат. Жашоо чөйрөсүнө жараша бул жаныбарлардын жүнүнүн түсү ачык күрөңдөн карага чейин өзгөрүшү мүмкүн. Алардын эс тутуму өтө жакшы өнүккөн. Мисалы, алар мөмө жемиштер, козгарындар бар жерлерди эстеп, бышканда алар менен азыктанышат. Аюулар мөмө жемиштерди, жаңгактарды, тамырларды, өсүмдүктөрдүн сабактарын, кескелдириктерди, бакаларды жана майда курт-кумурскаларды жешет. Бул жырткыч эртең менен жана күгүндө аңчылык кылат. Мисалы, марал, элик,
жапайы каман. Андан кийин алар азыктарын жапырактарга жана бутактарга жашырат. Эгерде адам ага агрессияны көрсөтпөсө, анда аюулар аларга эч качан кол салбайт. Аюулар басканда биринчи эки оң буту менен басышат, андан кийин эки сол буту менен басышат. Ошондуктан аларды майтаман деп аташкан. Табигый шартта күрөң аюулар 30 жылга чейин жашашат. Ал эми үй шартында 50 жылдан ашык жашай алышат. Аюулар абдан тез чуркашат жана сууда мыкты сүзүшөт. Бирок калың карда анча базалашпайт. Силерге күрөң аю жөнүндө маалыматым жактыбы? Анда жакшы калгыла. Алихан, карачы Раян айткандай, чын эле аюулардын түрлөрү аябай көп, Бирок эгерде сен аларга тийишпесең, алар сага тийишпейт экен. Азыр болсо конокторубуз менен тааныштыралы, Ооба, бүгүн бизде конокто Султана жана Айназик. Таттуу бий тобунун бийчилери. Кандайсыңар кыздар? Жакшы. Кандай келип алдыңар? Жакшы. Азаматсыңар. Мен дароо эле силердин кийимиңерге суктанып отурам да. Аябай жакшы экен кийимиңер. Ким тигип берди эле? Татуу эже. Ошондо жетекчиңер, Ооба. Баарын өзү тиктиби? Топусунан баштап, чыптама, көйнөккө чейин. Ооба. Таттуу өзүңөр бийлегенди да билет аны, кийим тиккенди да билеби? Ооба. Жок. Билетет. Билегенде эле билет. Ооба. Алдап койдуңар. Кимди ким тигип берди? Мен түшүндүм. Таттуу эженин суранычы менен башка бирөө тиккен окшойт, Бирок таттуу эжеңер ушундай кийим тигип бергиле деп тапшырма бериптир, Сонун экен, өзүңөргө жагабы? Жагат. Кайсы бийлерди бийлейсиңер? Латина, ковбой, баша, эки кыргызский танец. Бирөөңөр сүйлөбөйсүңөрбү? Ковбой, индийский. Бүттү. Анан кыргызча да бийлейт экенсиң. Ооба. Мисалы Айназикке кайсы бийди бийлеген жагат? Мага индийский бий жагат. Эмнеси менен жагат? Кийимдери сонун болуш керек, Тактар менен, дагы хлопать этип сонун. Сага Султана кайсы бийди бийлеген көбүрөөк жагат? Кыргызский бий жагат. Кыргызча бийби? Ооба. Эмнеси менен жагат ушу кыргызча? Билейбиз. Костюмдары жагат мага. Мен жанатан бери аябай таң калып жатам да. Султананын бул чачтары жасалма чачтарбы же өзүң чачыңбы? Өзүм. Ушундай узун экен, калың экен. Ооба. Кыргыздын Рапунцель экен да, Султана. Азаматсың. Канча убакыттан бери ушу бийге барасыңар? 1 жыл болду. Жылдан болду. 1 жыл? 1 жыл болду. 1 жылда кандай ийгиликтерге жетиштиңер? Жакшы. Билетти бизди. Биз жакшы билейбиз. Сынактар болду эле? Ошо сынактар жөнүндө айтып бербейсиңерби? Жок. Боло элек, катыша элексиңер сынактарга? Болду. Болду. Ооба. 7-чи канал, Баластан, КТРК, СТ, Баластан, конкурска бардык. Азаматсыңар. Ошо конкурстан канчанчы орунду алдыңар? Биз 8 апрелде катышабыз. Дагы сынакка барат экенсиңер экен. Анан кийин кыздар, ар бир бий топтун өзүнүн эрежелери болот, Мисалы кечикпеш керек, жалкоон болуш керек деген сыяктуу. Силердин таттуу бий тобунун да өзүнүн эрежелери болуш керек. Мисалы кандай? Кечиксе болобу силерде? Жок. Болбойт. Жалкоонсо болобу? Жок. Билейбиз. Бийлериңер окшошпой атса, эжекеңер урушабы, таттуу эжеңер? Урушат. Катуу урушабы? Жок. Ушул ар бир эле топто бир салт болот да. Мисалы туулган күндөрдү майрамдаганда, бизде эле мисалы биздин класста
туган майрамдаганда мурун жумуртка чапчыкта башыначы. Анан кийин бизди директор, эжекелер көрүп калып, анан кийин бизди урушуп, андан кийин торт чабып калганбыз. Кайран жумурткалар, кайран торттор. Сизде кандай салттар бар? Биздики праздник болсо биз бийлейбиз. Бийлейбиз. Бий белекке бересиңер. Ооба. Сонун экен. Кыздар, силер өзүңөр келдиңерби бул бий топко же ата-энеңер алып келдиби? Ата-энебиз алып келди. Башында билегим келбей атат, меники окшошпой атат деген учурлар болдубу? Жок. Канча жашыңарда мындай бийге кызыгып, бийлеп баштадыңар эле өз 6 жашымда. Мен 8 жашымда. Азаматсыңар. Анан келечекте бийчи болгуңар келет окшойт. Ооба. Кайсы бийчини кумир тутуп, кайсы бийчи жагат? Кайсы бийчиге окшошкуңар келет, Мага татуу эже. Татуу эжеге окшошкубуз келет. Өзүңөрдүн жетекчиңерге? Ооба. Татуу эжеңер аябай сонун окшойт, Бизде Алихан экөөбүз бий иримине баргыбыз келип кетти. Жакшы үйрөтөт. Жакшы үйрөтөт. Ооба. Эң биринчи үйрөнгөн бийиңер кайсы эле? Баша. Индийский, комузчу, кыргызский бий. Анан латина. Ооба. Кыздар, мен уктум эле да. Бийлеген кыздар, балдар көп састмоолобойт, көп оорубайт деп. Ошондойду байкадыңарбы силер? Ооба. Дайыма сергек жүрөт, себеби силер жөн эле бийлебестен барганда дене тарбия көнүгүүлөрүндү аткарасыңар, Ооба. Ушу бийлеп атканда мындай окшошпой атканда эмне кыласыңар? Окшоштуруп, аракет кылып бийлейбиз. Ооба. Мындай учурлар болот го, кээ бирде бийлеп жатканда топус түшүп кеткен, же болбосо чач байлагычы түшүп кеткен. Ушундай учурларда эмне кылыш керек? Биздики түшпөйт. Түшүп кетсе деле бийлей бересиңер бирок, Жок. Түшүрбөй бийлейсиңер? Ооба. Азаматсыңар. Эми мектебиңер туурасында айтып бербейсиңерби? Мектепте кандай окуйсуңар? Жакшы. Жалаң бешке окуйсуңар? Ооба. Экөөңөр тең отличницасыңар? Ооба. Кайсы сабак жагат негизи ушу? Мен отличниктерге кайсы сабак жагат? Физкультура. Мага русский язык. Дене тарбиядан мугалим жагабы? Ооба. Мектебиңер туурасында да айтып бергилечи, досторуңар. Бийлеген, мен билгенден бир иримине барып баштагандан кийин ал жакта да өзүнчө достор пайда болот. Ооба. Мисалы Султананын эң жакын досу Таттуу бий тобунда. Нураим, Альбина бар. Айназиктикечи? Меники Милана, менен Адеми. Экөөңөр да жакын курбулардан болушуңар керек, Бир мектепте окуйсуңарбы? Ооба. Эми топ жөнүндө кененирээк сурабайлыкпы? Канча кызсыңар? 25. Ай, 25 кыз, анан кийин ушуп кетпейсиңерби? Жок. Балдар жокпу топто? Жок. Кыздар ушуп кетсеңер эмне кыласыңар? Кантип жарашасыңар? Урушпайбыз. Так урушпайсыңарбы? Жок. Жакшы экен. Бий, ошо жаңы бийди үйрөнүп баштаганда канча күн кетет аны даярдап? 2 күн. 2 күндө эле даярдап коесуңарбы? Мисалы кыргызча бийди канча убакытта даярдадыңар эле? 2-3 күн. Силер алдаган жоксуңарбы? Анткени карагылачы, 25 кыздын кыймыл аракеттерин баары окшош болуш керек. Анан 2-3 күндө эле үйрөнүп коесуңарбы? Ооба. Биз Алихан экөөбүз бир кичинекей элементти канча бир ай үйрөнөбүз. Негизи биз мисалы билегенди билбейбиз. Бийди үйрөнүш үчүн эмне кылыш керек? Башынан Адам өзү жөндөмдүү болуш керекпи? Өзү ийкемдүү болуш керекпи? Силердин оюңар боюнча? Жакшы бийлейбиз. Аракет кылып жакшылап бийлеш керек. Эженерди карап. Эң башкысы мугалимди угуш керек, Ооба. Мектептерде бир кечелерде силер дайыма майрамдык бир иш-чараларда бийлейт болушуңар керек өзүңөрдө. Да. Ооба, бийлейбиз. Мисалы жакында кайсы иш-чарада бийледиңер? 8 март. Жаңы жыл болоюн деп атканда бийлегенбиз. 1 июнь. Мисалы ушундай жарнамакелерде бийлеп атканда бир кыймылды унутуп койдуңар да, унутуп койгондо эмне кыласыңар сахнада? Бийлейбиз.
Унутуп койсоңор дагы. Башкаларды кара улантып кете бересиңер, э? Жок. Бир аз адашып калсак кайта билейбиз. Эметип эле. Улап кете бересиңер. Ооба. Кандай сезимдер болот ошондо, кичине коркосуңарбы? Ооба. Мисалы ошону бир кыймылды унутуп коюп, анан бүткөндөн кийин мындай кайгырып, мен унутуп койдум дегендер болот беле? Жок. Жок. Андай болбойт. Ооба. Билинбейт, э? Айназик менен Султана ушунчалык бийди жакшы көрөт экен, өзүнүн таттуу бий тобун да жакшы көрөт экен, э? Анан кийин тынбай эле бийлей беришет экен, мектептен деле, бий топтон деле. А бирок башка дагы эмнелерге кызыгасыңар, бийден башка? Китеп окуганга кызыгам. Мисалы кайсы китептерди окуганды жакшы көрөсүңөр? Меники любимый биринчи самый китебим Красная шапочка. Жомок. Мне тоже. Сага да жомоктор жагат. Ооба. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жакшы көрөсүңөр, же окуй эле окшойсуңар, э? Ооба. Чыңгыз Айтматов ким экенин билесиңерби? Билебиз. Ким ал? Жазуучу, э? Ооба. Эртең менен дедимби, жана программабыздын башында мен монологун окугам да. Бүгүн эл аралык театр күнү экен, кыздар. Театрга барганды жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Курчак театрына бардыңар беле? Жок. Кайсы театрга бардыңар эле? Бардык эмес. Мен да бара элекмин. Бирок театрды жакшы көрөсүңөр. Ооба. Бала бакчадан театр келет го, бала бакчадан барбасыңар. Курчак театр. Ооба, барабыз. Ооба, барабыз. Кайсы театр келди эле? Мен космическийден окуу боюнча баргам, ошо мага кызык болгон. Мага тоже. Мага. Азаматсыңар, азыр кыздар бизге бийлеп беришет окшойт. Алихан, бирок алгач бир сонун анонсту көрүп алалык, анан кыздарга кезекти берели. Мен көкбөрүгө аябай кызыгам, бирок мен эң негизги кызыкканым көкбөрү эмес. Мен жаныбарымды эркелет коем, анткени ал болсо аттай күлүп чыркайт, футболда жакшы ойнойт. Жаштар берет жаңы күч, желбиретип жеңиш желегин. Мен Кудайым буйруса ошо Кыргызстанды дүйнөлүк чемпионатта көргүм келет. Дүйнө кубогун Кыргызстанга алып келем. Кыял кеч, дүйшөмбү 27 март күнү саат 20:50-дө улуттук 1 каналдан көрө аласыздар. Достор, азыр бизден алыстабагыла, азыр сиздер менен чогуу сонун бир бийди көрөбүз. Кантың барай, ыргаласың баркың бар. Кыста кантың барай, ыргаласың баркың бар. Ыргаласың, ыргаласың, ышкылуусуз талпынга. Ыргаласың, ыргаласың, ышкылуусуз талпынга. Чолпонсузду балкыган, чайкаласың, жайкаласың, чолпонсузду балкыган, чайкаласың, жайкаласың, чолпонсузду балкыган, чайкаласың, жайкаласың, чолпонсузду балкыган.
Ой, рахмат, кыздар. Сонун бий болду. Силерге ийгилик каалайбыз. Дагы биздин студияга келгиле, э? Ал эми биз Алихан экөөбүз достор менен коштошот экенбиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, кош кыла. Саламатта калгыла.